Мына заповедниктин эмеси чегарасы мына. Уже кирип кетип атам заповедниктин эмесине. Мына малдар мен бияка киргенде эч тараптан өтүшүм керек. Дашман жаратылыш корууга Арстанбаптын бир топ айылдарын аралап, элдин короо жайы менен чектешкен жерлери да бар. Маселен, жергиликтүү тургун Ниязбек Токтонбетовдун тамаркасы да корукка чектешип турат. Ал корук уюштурулганга чейин токойдо мал багып, картошка эгип жана чөбүн чаап алып турчу. Корук уюштурулгандан бери жер тартыштыгы жаралып, мал жандыгын жыл сайын ошол жакка багууга аргасыз. Анткени менен өткөн жылы корукта мал баккан үчүн ага айып салынган. Үйүр менен жылкылар жүрөт. Манын аташтын кереги жок. Эми депутаттар өзүңүз сотрудниктерин карайт ошо жылкыларын, малдарын. Муну Дашман алып чыгып алыш. Анан бизден 7-8ден чыккан кандай бул? Кандай бул? Өзү же ылдыйтан мал алып келип чыкпасак, же элге жыргаган чыккан жок бизде. Биресе болсо 20 миң, 25 миң прибыль менен түшөт ошо жайлоодон өзүбүздүн эмеге улаш. Пасовадан айдан айга зорго жетип отурат мына. Көрүп атабыз чыккандардычы ошол жерден. Мынакей 3000 бир беледе үч тарап жазган, кечегиде барды. Ниязбек Токтонбетов коруктун чегарасын калк жашаган аймактан алысыраак жайга жылдыруу зарыл дейт. Анткени коруктун кызматкерлери элге эгин эктирбей, жаңгак терүүгө, жада калса куурап калган отундарын алууга да уруксат бербей жатыптыр. Бизге мындай жеңилдик кылып берсе, мына айылдан кишини алыстатса, эмнелерди айылдын четтен лесхоздун балансын өткөзүп берсин, ал ядорный эмени нары кылса деле. Болсо кичине жеңилдик кылып берсин бизге. Отун алдырбаса, мына огород эктирбесе, биз каяка барабыз эми элдер? Каяка барып, каяка барып жашайт деле билбейсиң бу жерде. Бүт 100% ушу токой менен тыгыз байланышкан элдер бу жерде жашайт. Мындай нааразычылык 2012 жылы өкмөттүн токтому менен Дашман жаратылыш коругу куралгандан бери эле бар. Бул жолу жергиликтүүлөр корукту такыр эле жоюп салууну талап кылып жатышат. Алардын бири Ынтызар Ташиева жаратылыш коругу элдин пикирин эске албай, жалган коюлган колдордун негизинде уюштурулганын белгилейт. Ташиев Убайдулла деген кишини өлгөндөн кийин 8 жылдан кийин тирилтип келип кол койдурган экен. Мына Темиркул айтып кетти. 8 жылдан кийин өлгөн адам, ушунчалык адамдар болгон экен. Өлгөндөн кийин 8 жылдан кийин тургузуп келип, кыйын адам экен ушул. Аллахтан улук адам экен ушул. Келип кол койдуруп, анан кайра жаткызып койгон экен. Жергиликтүү эл менен Дашман коругунун директору Кеңешбек Пирназаров жолукту. Ал 2012 жылы түптөлгөн корук токойду сактап калуу максатында уюштурулганын белгилеп, корукка зыян келтиргендер үчүн 130 миң сом айып салынганын айтты. Анткени менен анын болгону 20% гана өндүрүлгөн. Коруктун аймагында ошол кыргыз жаңгагынын генофонду бар. Башка айтканда ошол жаңгактын бир жакшы өскөн токойду сактап калыш максатында түзүлгөн корук. Андан сырткары ушу 600дөй ар түрдүү өсүмдүктөр, бактарактар бар. Анын ичинен 10га жакын кызыл китепке кирген өсүмдүктөр бар. Ошентип нааразы болгондор өз талаптарын айтып, ал аткарылбаса 1 айдан кийин кайрадан жыйылмай болушту. Эске салсак, Дашман жаратылыш коругу 2012 жылы өкмөттүн буйругу менен Базаркоргон районундагы Арстанбап жана Кызыл Үңкүр токой чарбасынын базасында түзүлгөн. Анын айланасында 30 миңдей эл жашайт. Дашман коругун ачуу маселесин Базаркоргон райондук кеңешинин сессиясы бекиткен. Ага 300дөн ашуун адам кол койгон кайрылуу негиз болгон. Учурда коруктун аймагы 8 миң гектарга чукул аянтты ээлейт. Анын 5 миң гектардан ашыгы токойдон турат.